ошол жазасын албаган үчүн жоопко тартылбастыгын билген үчүн ошону дальше элди алдап жүрбөйбү? Бул азыр эле болуп аткан нерсе эмес да, буга чейин мына бул эжекеси жүрөт. 2021 жылы ушул эжени алдап кеткен. Мына 2021, азыр 2025 жыл. Бул эжеге чейин илгери эле бул ошол менен заниматься этишкен. Эгер ошондо буну ошол соттор ошондо буну жоопко тартканда бул алдабайт болчу, бул коркмок. Дагы алдасам мени камайт деп. Бул ошол жоопко тартылбастыгын билип алганбы же закон иштебегендигин билип алганбы? Бул дальше алдап жүрөт. Ошол үчүн азыркы мына биздин ишти карап аткан Свердловский соттун төрагасы Гаухар Рафиковнага кайрылабыз. Ушуну өзүңүз жакшылап карап, туура чечим чыгарып, дагы бул жерден кутулуп кетсе, бул дагы канча кыргызды сыздатат, канча кыргыздын семьясы бузулат ушул үчүн, канча кыргыздын ден соолугу кетет ушул мошенник үчүн. Бул дальше алдайт, бул койбойт мындайлар. Көнгөн адайт калабы дегендей. Буну токтотуш керек. Буну ким токтотот? Буну деген ошол закон токтотот. Закон баарыбызга бирдей дейт. Ошол бул камалсын, бул токтосун, токтобосо болбойт бул.